Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу радио каармандар, назарыңыздарда биринчи радионун маанилүү маек программасы. Студияда Назира Молдокулова, режиссеру Айда Исмаилова, ал эми бизди Facebook баракчасына Жумакан Батырбекова жайгаштырып жатат. Ардактуу радио каармандар, бүгүн биз негизи Кыргызстанда эле эмес, жалпы дүйнө боюнча эң глобалдуу болгон таштандыларды кайра иштетүү темасында сөз кылалы деп турабыз. 20 апрелде Бишкекте таштандыны башкаруу боюнча форум жана көргөзмө өтө турган болууда. Ага тийиштүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ишкерлер менен адистер, эксперттер катыша турганы айтылып жатат. Негизги максат климаттын глобалдык өзгөрүүсүнүн шартында Кыргызстандын таштандыларды башкаруу рыногун консолидациялоо, калдыктарды башкаруу секторундагы саясатты жана алдыңкы тажрыйбаларды бөлүшүү, келечектеги сценарийлерди талкуулоо, жаңы өнөктөштөрдү издөө, ошондой эле мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын ортосунда тыгыз өз ара байланышты түзүү болуп саналат. Биз бул багытта талкуу куруу үчүн студиябызга жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктар боюнча иш жүргүзүү бөлүмүнүн баш кадиси Тилек Керимкуловду, ЖИЯ бизнес ассоциациясынын жашыл экономика комитетинин төрагасы Кубанычбек Алимовду, ошондой эле Accelerate долбоорунун жашыл акселерацияларынын координатору Элдос Токтомушевду чакырдык. Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу мырзалар. Биздин уктуруу адаттагыдай эле түз эфирде жүрүп жатат. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Мындан тышкары биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан дагы байланышып, ал жака да өзүңүздөрдүн суроо, пикир, сунушуңуздарды калтырсаңыздар болот. Андыктан биздин бүгүнкү темага активдүү катышууга угармандарды да чакырып өтөйүн. Алды менен мына уюштуруучусу катары 20 апрелде Бишкекте өтө турган форумдун ЖИЯ ассоциациясынын атынан Кубанычбек мырза, сиз маалыматты берсеңиз, мамлекеттик органдар менен мына жаратылыш министрлиги менен силер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ушул демилгени алып чыктыңыздар. Ошонун максаты туурасында алды менен сизден угалы. Саламатсыңар. Ол менен биз бул көргөзмөнү, иш-чараны өткөрүүнүн эң негизги багаты катары ушул таштандыларды кайра иштетүү багытында болуп атат. Анан ошол эле учурда биз ошол ишкерлерди баарын бир жерге чогултуп, ошол эле мамлекет тарабынан азыр ушул кечээ эле ошол тиги жаратылыш министерствосу менен сүйлөшүп, аларды чакырып, алар менен чогуу Accelerate Prosperity менен чогуу өткөрүп атабыз. ЖИЯ ассоциациясы, бизнес ассоциация. Бул жерде негизги багыт азыр бизде ошол көргөзмөгө 150дөн ашуун бир компаниялар келип атат. Булар жеке ишкерлер болуп атат. Ошол учурда бизде азыр биздин ассоциацияда деги эле Кыргызстанда ушул таштандыларды кайра иштетүү боюнча биздин жеке ишкерлер аябай эле жакшы жумуштар жасап атат. Анан ошол жасап жаткан жумуштарын биз элге көргөзүп, башка жаңы баштап аткан компанияларга бир өрнөк болсун, үлгү болсун деп атабыз да. Бул биринчи багыты. Экинчиси, эми билебиз да, Кыргызстанда азыркы учурда көпчүлүк учурда эле бул тармакта иштеген ишкерлерибиздин көпчүлүгү мындай көмүскөдө экен да. Ошол учурда иштеп аткан компаниялар, ошо кайра иштетүү багытында иштеп аткан компаниялардын басымдуу бөлүгү ошо көмүскөдө болгон үчүн биз ошол жакшы иштеп жаңы деңгээлге чыккан ишкерлерибизди үлгү катары көрсөтүп, ошол жерде кантип бул көмүскөдөн чыгыш керек, жаңы технологияны кантип колдонуш керек, ошол эле полигон деп коебуз да, таштандылар таштаган полигондор менен кандай иштеш керек, ал жерде мамлекеттин багыты кандай болуш керек. Ошол эле учурда бул жашыл экономиканын бир принциптерине кирип кетет да, ошол жашыл экономиканын принциптерин кантип колдонуш керек деп ошол азыркы иштеп аткан багыттагы таштандыларды башкаруунун кандай жолдору бар, башка өлкөлөрдүн бул жердеги болгон багыты кандай, биздин кошуна өлкөлөрдүн багыты кандай, ошол учурда ошол маселелер боюнча бир көргөзмө дайындап атабыз. Бул Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат.
эми биздин чөлкөмдү чынын айтканда мындай карап көргөндө ошол эле Бишкек болсун, Ош болсун, башка ошол эле Кант болсун, Кыргызстандын аймагында бул көйгөй аябай чоң көйгөй экен да. Анан таштандыларды башкарууда эми мамлекеттин ошо жаңыдан бул саясаты башталып атат. Ошол учурда билесиздер, биздин кошуна өлкөлөрдөн, ошо Россия, Кытайдан келген тажрыйбаны кантип колдонобуз? Ушул багытта бир жакшы көргөзмө болуп, мамлекеттен, жеке ишкерлерден, Акселерейт Prosperity сыяктуу уюмдар менен чогуу иштешип, бул таштандыларды башкаруунун бир жаңы деңгээлин көргүзөлү деген бир үмүт, ой тилек бар да, максат. Тилек агай, мындай ишкерлер сунуштап аткан иш чараны сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Ошол эле учурда өлкөдө мына таштандыны башкаруу саясатын сиздер жүргүзөсүздөр да. Бул багытта атайын кандай план, программалар бар? Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Мен бул жаратылыш министрлигинин калдыктар боюнча иш жүргүзүү бөлүмүндө башка адис болуп иштейм. Ошо биздин министрликтен жана Кубанычбек мырза айтып кеткендей, туура демилге долбоор көтөрүлүп атат. Бул пилоттук болсо дагы, бирок өзүңүздөр билгендей, бул кабинет министрлердин ошол эле жанагы указ президента 77-чи кабыл алынган, ошонун натыйжасында бизде деле далай бир жумуштар өтүп атат. Алардын арасында кайра эле постановлениялар кабинет министрлер кабыл алынып атат. По созданию эффективного управления инфраструктуры депчи, по обращению с отходами деп. Ошол жерде каралган чаралар болуп атат. Өзүңүздөр билгендей, сиздердин жанагы ишкерлер шина катарында иштетүүнү кайра иштетип, аларды деле жана сиз айтып кеткендей деле бул спортивный манежный эмелерде пайдаланып атат, жана футбольный поледе пайдаланып атышат дегендей. Ошол эле пет бутылка пластиктерди Ысык көлдө былтыр биздин министрликтин демилгеси менен, ошол эле убакытта кабинет министрдин жардамы менен биз жанагы өзүңүздөр билгендей пилотный вариант катарында пластиктин арылуу катарында эметтик, өзүңүздөр билгендей. Ошол жерде эле пластиктин ал эмеси 27-жылы бүт республика боюнча жанагы мындай более эффективный менее эме катарында колдоно турган жанагы жаратылышка зыяны азыраак келген эмеге өтүү болуп атат да азыр. Терс таасирлерин жоготуп, ошолорго кичине мындай пайдалуу болгондой эмелерди өтүү. Белгилеп кеткендей, 23-жылы Кыргыз мыйзамы жана өндүрүш жана керектүү калдыктар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр кирди. Алар жерде жанагы орусча айтып кеткенде расширенная ответственность производителей товаров, импортеров деген ошого карата жаңы демилгелер болуп атат, киргизилип атат. Алар мыйзам ченеминде азыр подзаконный актылар Кабминде, администрацияда жөнөтүлүп, доработкасы менен ишке кире тургандай болуп турат. Негизи эле таштандыларды кайра иштетүү бул эми жашыл экономиканын бир ажырагыс бөлүгү да, негизги максаты да ушул да. Анан Кыргызстандагы жашыл экономиканы артыкчылыктуу багыт катары карап, бир катар мыйзам базаларындагы иштеп чыкты. Бул бардык тармактарда артыкчылык берилип атат. Эми Элдос мырза, айтсаңыз, сиздер ушул кандай окутууларды жүргүзөсүздөр бул багытта ишкерлерге? Чоң рахмат. Буга чейин Кубаныч мырза айтып кеткендей, ушул жашыл экономика багытындагы көптөгөн компаниялар көмүскөдө калууда. Себеп дегенде алар өздөрүнүн иши менен алек болгон менен бардык коомчулук тарабынан, мамлекеттик тарабынан көңүл жетиштүү бөлүнүүдө эмес. Ушул түздөн түз көмүскөдөн чыгаруу
ишин биздин фонд Accelerate Prosperity алып барат. Биз болсо ушул 7 жумалык долбоорлорду жүргүзөбүз. 7 жумалык ошо долбоордун алкагында 1 жана 5 жумаларында биз тар чөйрөдөгү адистерди, эксперттерди чакырабыз, көптөгөн ийгиликтерди жараткан ишкерлерди чакырабыз. Ошол убакыттын ичинде биздин ишкерлер өзүнө пайдалуу билимдерди алышат. Андан сырткары ар бир ишкерге биз бизнес трекер деп коебуз да. Ошол кандай десем кеңеш берүүчү болуп берилет. Ошол 7 жуманын ичинде алар жакшы жыйынтыктарды жаратышат да. Ал эми жашыл экономика багытында айтсак, биз Кыргызстан ичинде 5 жыл бою иштеп келатабыз. Ошол 5 жылдын ичинде 3 жолу ошо жашыл экономика деген акселерация жүргүзгөнбүз да. Жалпысынан $610 000 инвестиция берилген. Ошол 3 акселерациянын ичинде үчүнчүсү азыр мына марттын 15-инде аяктады. Азыр дагы 5 жеңүүчүлөрүбүз бар. Алар текшерүүнү азыр өтүүдө. Ошол өткөндөн кийин дагы инвестиция берилет. Бул ишкерлер бизден алган акчаны өздөрүнүн компаниясына керектүү жабдууларды сатып алышат. Ошол жабдууларды сатып алганда алардын жана өндүрүш кубаттуулугу жогорулайт. Өндүрүш кубаттуулугу жогорулаган сайын, мисалы таштанды полигондорунда жана таштандын көлөмү азаят. Жана андан сырткары бизде көп бөлүштүрүү, сортировка дейбиз го, бөлүштүрүү компаниялар бар. Алар таштандын өзүнчө кагаз болуп, пластик болуп, резина болуп, айтор ушу көптөгөн бир 30тан ашык түрлөр бар экен таштандын кайрадан иштетүүгө жарай турган. Ошолор менен алек болгон компаниялар дагы бар. Жогору мына Тилек мырза айтып кеткендей, резинаны кайрадан иштетүү бизде жакында эле аяктаган долбоордо 2 компания бар. Ошол машинанын дөңгөлөгүн кайрадан иштетип, майда жана крошка кылып майдалап, тарынды кылып, ошондон жана бала бакчалардын же болбосо көчөдөгү жанакы аянтчаларга плитка катары чыгарышат да. Жумшак болот турбайбы? Жумшак болот. Бул резинага кайра экинчи дем берүү максатында. Андан сырткары мисалы айнекти кайрадан иштетип чыгаруу бизде ошол соңку акселерациянын бир катышуучусу вино шишелерин, бутылкаларын ресторандардан чогултат, башка жерлерден чогултуп, ошону эритип, анан тарелка кылып жасайт да ошол бутылкаданчы. Бул дагы кандай десем аз болсо дагы ушу биздин айлана чөйрөбүзгө болгон позитивдүү бир таасири деп эсептейбиз да. Ушул сыяктуу жардамдар биз тараптан аябай көп берилет. Андан сырткары биздин ушул долбоорлорду аяктагандан кийин биз башка ушул акча бере турган, инвестиция бере турган уюмдар менен тааныштырабыз. Ушул жашыл экономика багытында ийгиликтүү иш алып барып аткан ишкерлер менен дагы тааныштырабыз биздин бүтүрүүчүлөрдүчү. Алар болсо бири-бири менен тыгыз байланышта иштеп, дагы чоң ийгиликтерди жаратууда да азыркы мезгилде. Демек сиздерге мындай ишкер болом деген адамдар кайрылыш керекпи же иштеп аткандан андан ары өнүктүрүш үчүн кайрылып окуп анан инвестиция ала алабы? Демек сиздер биринчи окутуп, максаттуу негизде долбоор түзүп, анан кийин каржылай турбайсыздарбы? Ким кааласа кайрылса болот же кандай ушун кайрылымдар? Абдан туура суроо болду. Биздин фонддо эки тармакта иш алып барабыз да. Биринчиси инкубация деген бул идеянын негизинде гана бизнести ишке ашырам деген ой болушу мүмкүн. Ошондой ишкерлерге биз жардам беребиз да. Алардын окутуу мөөнөтү дагы ошол 7 жума болот. Андан кийин акселерация болгон бул 3-4 жылдын ичинде рынокто өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп, кайсы бир деңгээлге жетип такалып калгандар же болбосо ички рыноктун баарын камсыз кылып, анан тышкы рынокко чыгам деген ишкерлер болот да. Ошолорго да биз ошондой долбоорлорду жүргүзөбүз. Бизге кайрылуу бул эң оңой, түздөн түз биздин сайттан KG Accelerate Prosperity'ден же болбосо Instagram баракчабыздан биздин сайтка өтүп, атайын арызды чыштап, анкетаны толтуруп, анан биз ошол арыздардын арасынан биздин критерийлерге дал келген компанияны тандап алабыз да.
Анан дагы окутуп туруп, максаттуу түрдө окутуп, анан каржылоону жүргүзөт турбайсыздар. Мисалы үчүн каржылоонун суммасы канча болушу мүмкүн? Же бул долбоорго жараша болобу? Жок, долбоорго жараша ушул акселерациянын алкагында биз $10,000 $50,000 чейин инвестиция тартуулайбыз. Бул дагы ишкердин өзүнүн суроо талабына жараша. Кээ бир ишкерлер мисалы $100,000 сурашы мүмкүн, $50,000, $30,000 өзүнүн баягы керектөөсүнө жараша да. Ошого да биз карап баарын санап, алардын жана текшерүү өтөт деп атпайбызбы? Ошонун негизинде анан биз да карайбыз да, бул компания кийин ушул акчаны кайра кайтара алабы, туура колдоно алабы, командасы кандай? Бул эми пайыз менен берилеби же болбосо гранттык негизде бериле турган каражаттарбы? Грант бизде берилбейт. Грантты биздин бул жана окутууну эсептесек болот. Себеп дегенде көптөгөн акча ошол жака дагы жумшалат. Баягы мен деген эксперттерди чакырыш үчүн. Ал эми биз берилген акча бул пайыз менен, бирок эгерде банк менен салыштырганда биздин шарттар өтө ыңгайлуу. Себеп дегенде банктын эмеси залогу бар, 100% залогу бар, проценти абдан көп. Андан бизде дагы отсрочкасы дагы бар да. Мисалы, бизден акча алса, дароо эле 1 жыл отсрочка беребиз да. Түшүнүктүү. Эми Кубаныч мырза, мына боло турган форумга сиздер даярдык көрдүңүздөр да. Мына ушул таштанды менен иштеп аткан, же болбосо таштанды кайра иштеп аткан канча ишкер бар бизде. Анан сиз айтпадыңызбы, ошолордун бир жакшы тажрыйбасын көргөзүү дагы максаты депчи, анан кийин ошондой бир сөзүңүздө көмүскөдө жүрүптүр көптөрү дедиңиз да. Анан көмүскөдө жүрүшүнө эмне себеп болгон жана көмүскөдөн чыгууга алар кандай көз караштарын айтып атат? Биздин негизги, мен башынан айтып кетейин, негизи эле таштандыларды башкаруудагы бул жашыл экономиканын орду эмнеде? Мисалы үчүн азыр биз негизи эле алганда жашыл экономиканын багытындагы ошол таштандыларга экинчи бир жашоо берүү. Андан кийин ошол мисалы үчүн тиги биз ар кайсы суу ичип атабыз, колдонуп атабыз, ар кайсы тамактарды неметип атабыз, ошолордун баардыгы таштанды болуп чыгат да. Ошол таштандыларды таштагандан кийин биринчиси бул экинчи өмүр берүү, экинчиси кайра иштетүү, андан кийин андан барып анан тиги утилизация деп жогот баягы деп кетет да. Анан бул эми баягы жашыл экономикадагы орду да. Анан экинчи багыт болсо биз бул жерде ассоциация чогулуп ошол таштандыларды иштеткен, кайра иштеткен ишкерлердин баарын кыдырып чыктык. Эми баарын эмес, эми баягы негизги мүмкүн болушунча баарын кыдырып көрүп чыктык да. Анан ошол жерде биз ушундай бир жыйынтыкка келдик. Негизи ал жерде ошол таштандыларды кайра иштетүү багытындагы биздин ишкерлердин жасап аткан өтө чоң жумушу, анан кылып аткан эмгегине аябай баа бердик да. Ошол учурда көйгөйлөрдү көрдүк. Негизги көйгөйлөрдүн бирөөсү бул ошол тиги налогторду кантип төлөйт? Кайсы саясаттын негизинде буларга налог төлөш керек? Анан жакында эле Тилек байке Азделек мырза калп айттырбайт, ошол эко-паспорт деген чыккан. Эко-паспорттун алуунун жолдору кандай? Кантип аны алыш керек? Ошол кайра иштетүү багытында иштеп аткан ишкерлерибиздин көйгөйлөрүн угуш үчүн биз аларды баарын чогулттук. Эми баягы мүмкүн болушунча чогултуп, алардан бизге белгилүү бир көйгөйлөр айтылды. Анан ошонун негизинде биз ошол Министерство природы, Access Prosperity, анан биз ЖИА ассоциациясы чогулуп сүйлөшүп, анан бул форумду өткөрөлү деп чечтик да. Бул форумдун негизги багыттарынын бири ошол тараптардын чогулуп көйгөйлөрдүн баягы ачка чыгарылышы да. Ошол учурда тиги көмүскөдөгү ишкерлерибиздин дагы бир ачка чыгарылышы да. Анан билесиз да, бул жерде ошол таштандарды таштаган полигондордун баардыгы муниципальный немеге байланыштуу, баягы мамлекеттин жерлерди башкаруудагы бир
ошолорго өткөрүлүп келген да, алар карайт да. Анан ошол учурда биздин ишкерлердин ал жерге киргенге укугу жок. Ар кайсы жеңичинен сүйлөшүп, ар кандай проблемаларды айтып, ар кандай көйгөйлөрдү айтып, бирөөсү сүйлөшүп кетет, бирөөсү сүйлөшө албайт. Ошол жерде биз бир коррупционный моменттерди көрдүк да. Ошонун негизинде бул форумду өткөрүп, ошол форумда азыркы иштеп аткан ишкерлерибиздин тажрыйбасы менен бөлүшсүн. Бул жерде бир эле бул көйгөйлөрдү эмес, ушул багытта мисалы үчүн биз ошо тааныштандыларга болгон ар бирибиздин маданиятыбыздын бир мындай өзгөрүшүн дагы бир түптөлдү деп атабыз да. Билесиз да, баягы Европа өлкөлөрүндө таштандыларды башынан баштап үйдөн ошол бөлүп чыгарат да, пластикасын башка чыгарат, тиги немесин кагасын өзүнчө, стеклосун өзүнчө, тамак ашын өзүнчө кылып бөлүнөт да. Ошол маданиятты дагы бир көргөзөлү, ошол маданиятты дагы бир ачык алып чыгалы деп атабыз да. Бул биринчи жолу өткөрүлүп атат, чынын айтканда. Анан кемчиликтер болушу мүмкүн, бирок биз ошол кемчиликтердин болбошунун алдын алып, бул багытта жакшы эле азыр иш алып барып атабыз. Биздин ассоциация биз мурдакы өзүбүздүн тажрыйбабызды колдонуп, ушул учурдан пайдаланып, ушул багытта иштеген ишкерлердин баардыгын бир көргөзмөгө чакырып кетем. Эртең менен саат 9-дон кечки саат 4-кө чейин болот. Бул 20-апрелде. 20-апрелде болот. Ошол бул негизи бул бизде мамлекетте ошол күнү жалпы субботник болуп атпайбы, ошого да дал келип атат. Бул тиги таштандылардын башкаруудагы бир негизги бир багыттарды биз ошо көйгөйлөрдү айтып, бул жок дегенде биз ошол элге буну түшүндүрүп, таштандылардан дагы мындай кайра иштетип, жаңы бир технологияларды колдонуп, жаңы бир зат, жаңы бир товар кылып чыгарганга бир мүмкүнчүлүк бар деп эл келип, ошону өз көзү менен көрүп, кол менен кармап көрүп, чувствовать этип, ошол бул багытта бир жаңы бир демилган сомдор ошо таштандыга ташталат дегенди бир көргөзөлү деп атабыз да. Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атыр, суроону кабыл алалы. Саламатсыз болуп жатабыз сизди. Кулакчанды кийип аласызбы, мырза? Алло, саламатсыздарбы? Саламат. Мен конокторго мындай деген эки суроо өтүнүчүм бар эле. Биринчиси, мисалы, этаж үйлөрдө таштандылардын катарлары бар. Эми ошонун ичинде бир дагы нанга өзүнчө бир жашык жасап коюшса аябай жакшы болор эле. Себеби дегенде бүт баары чачылып кетет. Кээ бирөөлөр жанагы пакетке салып элип коет, аны жана ит кушу чачып демеле жерде жатат, боорсокко чейин. Просто аянычтуу да ошол көрүнүш. Анан ошону өзүнчө бир ар бир этаж үйлөргө, жанагы микрорайондорго ошондой бир бункер жасап койсоңор аябай жакшы болор эле. Анан экинчи суроом, мен баягы түшүнүктүү адам катары зажигалкаларды, батарейкаларды, анан жанагы светодиодный LED лампаларды мен ыргытпайм. Себеби дегенде алар радиацияны чыгарат, андан тышкары жарылып кетиши мүмкүн. Ошондуктан анын баарын чогултуп жүрөм. Өткөндө вице-мэр келди эле, мен ал кишинин айткан суроосуна мен канагаттанган жокмун. Эми аны алып барып мен тетиги мусорный полигонго барышым керек экен. А мусорный полигонун даже мен билбейм. Аякка эмне кереги бар? Ушул шаардын ичинде бир жерде бир пункт өткөрө турган пункт жасап койсоңуздар, канча экологияга таза болот эле. Канча киши ошону түшүнөт эле. Болбосо бүт эле бүт баары эле мусорго кетип атат. А мен мисалы мусорго таштабайм. Анткени мен билем, бул да аябай коркунучтуу экологияга да, ошол таштандыны ташып аткан адамдарга да коркунуч жаратышы мүмкүн. Рахмат. Ушул эки суроомо жооп берип койсоңуздар. Рахмат. Тилек агай, сизден баштайбызбы жоопты? Бул жерде жанагы мурдагы көтөрүлгөн маселе катарында деле өзүңүздөр билгендей, биздин республикада баягы өзүбүзчө бөлүнгөн өлкө болгондон кийин самостоятельный, ошондон баштап эле өзүңүздөр билгендей полигондор көп. Ал совет доорунда кандайдыр бир выделение, денежных средств деген финансирование болгондо. Ал азыркы убакытта ошонун
ошол маселени чечиш үчүн бизде жанагы өйдө мурда айтып кеткендей экономиканын заманбап бир негизги механизми болуп роп болуп азыркы убакытта киргизилип атат. Ошол таштандыны мындайча айтканда таштандыны кайра иштетүү азыр колго алынып атат. Жашыл экономиканы артыкчылык багыт катары карап мындай буга чейин деле аракет болуп келген, бирок мамлекеттик деңгээлде маселе болгон эмес да. колго алынып атпайбы. Ошол негизги биздин баягы сиз айтып кеткендей утилизация катарында утилизация казыркы суроо деле тапшырып кетти жебиз, бул жердеги баягы ал деле экономикага байланыштуу да. Жанагы каралган эмесинде заманбап механизмде бул жерде биз деле эмени киргизип атабыз да, жана подзаконный акты деп айтып кетпедим эле. Ошонун ичинде не налоговый доходы дегендерге преференция катарында каралып атат да. Анткени бул ишкер өзүнүн ишин иштөө таштандыдан башка нерсени чыгаруудагы ошого ыңгайлуу бир эмелерди түзүп берүү, шарттарды түзүп берүү. Ошол эле убакта баягы налогдон дагы кыскартуу боюнча баягы өзүнчө бир түзүү шарттарды түзүп берүү болчу да. Анын негизи бул жерде фонд өзү түзүлөт. Фонддун ошол жанагы бүт каражаттары түшкөн республиканский фонд аркылуу ошол жерден баягы жанагы алдыңкы болгон бир ишкерлерге выделение көрүнүп, акча каражаттары бөлүнүп, алардын баягы иштөөсүндөгү зарыл нерсесине пайдаланылат да. Эми ушул эле суроого силердин жообуңуздар кандай болот? Мындай да, биз азыр роп деп айтып атпайбы, бул ишкерлердин кеңейтилген жоопкерчилиги которулат да негизи эле. Анан бул багытта биз бизнес ассоциация ондой бир кеңеш бердик. Бул жерде азыр бул үстүндө иштелип атат, ошо жаратылыш министрлиги иштеп атат. Бирок ошол эле учурда бул кандай иштейт? Бул мамлекеттик анан жеке ишкерлердин ортосундагы бир ошол байланыш болуп түзүлөбү, же болбосо мамлекет тарабынан түзүлөбү, же болбосо бул жеке ишкер түзөбү. Бул өтө чоң жанагы маселе да. Анан бул жерде билесизби, бир гана бул таштандылар эмес, ошол эле учурда электрондук таштандылар бар, ошол эле учурда химиялык таштандылар бар, ошол эле учурда тиги айтып атпайбы, батареялар бар, аккумуляторлор бар дегендейчи. Булардын жоопкерчилиги кандай болот? Анан ошол учурда бизде билесиз сүт тармагында иштеген, ит багытын иштеген, аябай мындай багыт бул жерде өтө чоң да. Анан баардыгын бул азыр комплексине караш керек болот да. Анан биз ошол өзүбүздүн кеңешибизди берип атканда бизге келген көйгөйлөрдүн негизинде ошол жаратылыш министрлигине өзүбүздүн бир кеңештерибизди айтканбыз да. Бул биринчи багыт. Экинчи багыт, азыр көпчүлүгү мисалы үчүн бизде экспортко кетип атат. Бизде таштандарды кайра иштетип, ошол тиги пластиктарды гранулага айландырып, аны экспорт кылган ишкерлерибиз бар. Ошол эле учурда ошол таштандыларды колдонуп, тиги мусордун пакет жасагандар бар, ящик жасагандар бар, тара жасагандар бар, чака жасагандар бар. Аларды көрүп мен айтып атпайм, өзүм аябай мындай неме болуп келдим. Сизге такалыштуу болду да. Себеп дегенде бул эми баягы таштандан бир жасалган бир продукт да, жаңы. Ишкерлердин изденүүсүз да. Анан азыр Тилек мырза айткандай, бул багытта мамлекет ошол ишкерлерди аябай колдоп, бапестеп, ошол преференцияларды бериш керек да. Аларга бир стимул бериш керек. Тиги НДСтен арылтабызбы, же болбосо колдонулган тиги немеден биз прибыль деп коебуз, ошондон акчасынан неметебизби, же болбосо жаңы багытта болгон арзандатылган узак мөөнөттүү кредиттер беребизби? Мамлекет ушул тарапты колго алса, бул багытта айтып атпайм, азыр эле бул канча күн болду? 3-4 күн болду, ошол аябай жакшы неме баштап форум болот деп айтканыбызга, азыр эле 150 бир ишкер уже биз келебиз, катышабыз деп
көргөзмөгө келебиз бизге уже каттоодон өттү да. Бул деген сөз бул азыркы таштандылардын көйгөйү, таштандылардын келечеги айтып атпайбыз, биз таштандылар баарыбызга жетет. Ал өтө көп да. Анан билесизби, мен дагы бир нерсени мындай бул багытта иштеп атып түшүндүм. Мен ойлоп турмун мында Бишкек тиги таштандыларды чыгаруу боюнча 1-орунда кого депчи. А көрсө Ош шаары 1-орунда турат экен. Экинчи тиги Бишкек, анан башка шаарлар болуп кетет экен да. Мен айтайын дегеним, биздин билбегенибиз дагы көп. А бирок таштандыларыбыз андан көп. Жылдан жылга тиги кишилерди колдонбо, ичпе, жебе деп айта албайбыз да. Аларга бир жанагындай неме запрет кое албайбыз да. А бирок таштандылар көбөйүп атат. Ошон үчүн бул багытта биз чогуу бирге бир багытта бир саясат менен бул багытта иштешибиз керек деген ойдомун да. Эже сенин соң суроо берип кетпедиби? Анан ошол эле учурда бизде ушундай түшүнүк калды, эже жанагы колдонулган лампочкаларын таштабай, дагы бир катар таштандыларды таштабай үйүндө чогултуп аткан турбайбы, эми каяка алып барып таштайм деген суроосун коюп атат. Бул иштин үстүндө ишкерлерибиз иштеп атабы? Мисалы үчүн эжеге кандай маалыматты бере аласыздар? Ошо биздин эжекебиз абдан курч экологиялык бир көйгөйдү көтөрдү. Буга чейин Кубанычбек мырза айткандай, биз ушул таштандыны башкаруу маданиятын калыптандырышыбыз керек да. Бул кантип, мисалы биз ошол дал колдонгон жерден үйдө болобу, офисте болобу, фабрикада болобу, ошол жерден биринчиден бөлүштүрсөк, анан кийин алып барып жанагы таштанды полигондору дейбизби же өзүнчө жайлар дейбизби, мисалы биздин Долбоордун алкагында бир компания бар болчу, Экооператор деген. Алар таштандыларды сорттоо жайы деген бир мындай комплекс курушканда, алардын азырынча 1 же 2 станциясы бар, жамалбасам. Ушуну өнүктүрөйүн деп атышканда, аякта кандай? Мисалы адамдар келип таштандыларды таштайт ошол жака, ошол сорттоочу жайдын ичинде адамдар иштейт, алар болсо ошол таштандыларды жана сегрегация кылат да, эжекебиз айткандай бөлүштүрөт да. Батарейка болобу, айнек болобу, пластик, кагаз деп ушинтип көптөгөн абдан көп түрлөрү бар экен таштандылардын. Ошолорду бөлүштүрүп, андан ары кайсынысын иштетүүгө мүмкүн болсо ошо ишкерлерге берилет, экспортко чыгарылат, же болбосо кайрадан иштетилет, калганы болсо жана утилизацияга кетет да. Бизде ошондой ишти алып барган ишкерлер бар. Жогоруда айтылып кеткендей, мамлекеттик тарабынан, эл аралык уюмдар тарабынан, жалпы коомчулук тарабынан биргеликте иш алып барылышы керек да. Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Суроону кабыл алалы. Саламатсыз болуп жатабыз сизден. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен атым Асаналы. Бул конокторго мындай бир суроом, сунушум бар. Биз азыркы адамдарды мындай айтып, жана сиз сөзүңүздүн башында айтып атасыз, нанды өзүнчө, этти өзүнчө, айнекти өзүнчө, пластмассаны өзүнчө кылып бөлгөнгө жетиш керек. Ал биз Кыргызстан ал сознанияга жете элекпиз, азыр биз ал түшүнүккө жете элекпиз. Бул биринчи. Мына мен өзүм көрүп атам, тетиги Аксай арпадан бери тери, жүн, баклажка өрттөлүп атат. Жүндү алган мамлекет жок. Терини алган мамлекеттик ишкана жок. Бирине бири шылтайт, Монголияга өткөргөн атабыз, жерсени кылган атабыз деп ар кайсы атмосфера чыгып атат да, мындай айтканда эч ким жоопкерчиликсиз. Муну игерки Союз муштурundагыдай ар бир айылда пункттар болушу. Тери алган, жүн алган, айдын караңгысында келсең дагы акчасын берип жатат, терини, жүндү алчы, кара жүн, боз жүн, ак жүн тандап айтат. Ошону уюштуруп. Бул биринчи. Экинчи, сиз айтып атасыз, жанагы мен мурунда укканмын, тиги баклажканы кайра иштеткенге, тиги жасаганга караганда кайра иштеткен кымбат турат. Мисалы, мына бир баклажка сок 1 литрди примерно 100 сом болсо айтыш керек. Мына 150 сомго беремин, же болбосо запас баклажкаңызды бериңиз, 100 сомго беремин деп азыр соодалашкан. Биздин азыркы доордо акыл эсибизди тиги президенттен баштап мага чейин акча деген акылыбызды алып койгон. Мына ошол акча гана башкарат. Акчаны береби, баклажканы алсын, айнек бутылканы алабы, мисалы ичиндеги арак 200 сом болсо, 50 сом мына посудасы мына дегенде болот. Ушуга жооп берип коюңуздарчы. Рахмат. Эми негизи туура эле айтып атат да. Биз эми билесиздер да, баягы Европа өлкөлөрүндө атайын бутылка неметкен, кабыл алган.
атайын урналар бар. Акчасын берет. 30 центтен 40 центтен бутылка чогулуп, ал жерде такыр бутылка көрбөйсүз да. Пластик да калат, анан стекло да калат да. Анан бара биз дагы ошол немеге өтүшүбүз керек. Могу пластик колдонгон немелерден бутылкага, стекло колдонгонго өтүп баштасак, анан кайра иштетип, кайра ошолорду бергенге бир мүмкүнчүлүк түзөт да. Негизи эле айтып атпайм, ошол ишкерлерге биз бир стимул берсек, жардам берсек, мамлекеттин бир саясаты бул багыт азыр иштеп атат. Ушул багыт өзгөрсө, анан ар бир киши биз өзүбүздөн башташыбыз керек да. Үйдө дагы, турмуш тиричиликте дагы ошо өзүбүздү ар бир жоопкерчиликтүү бир сезим пайда болуп, өзүбүздөн баштасак, бул жаңы жак өзгөрүлөт деген ойдомун да. Кошумча катарын айтып кетейинби? Былтыр Жаңы Жер айыл өкмөтүндө, Сокулук районунда, ушул сиз айтып кеткендей эле байке суроо бербөдү. Пластикти кайра өзлөрүнө алып, анын ордуна хозяйственный товар мүмкүнчүлүгү болсо, баягы бартерный катарында самун болобу, кум шекер болобу же демке менен алмашуу методу менен былтыр бир инициативный эме көтөрүлгөн. Ошол деле ишке ашкан Жаңы Жерде. Эми бара ошол таштанды деле товар катары баасы чыгат болуш керек да. Мисалы үчүн Европада бар да, азыр товар болуп атпайбы, кайра экинчи өмүр берилип, андан адамдар чоң кирешени да таап атышат да. Азыр бизге угарымыз байланышка чыгып атат, дагы бир суроону кабыл алалы. Саламатсыз болуп жатабыз сизде. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Эң жакшы идея баягы Советтер Союзунун деле бар болчу, жана бутылка эмелерди алган. Эми ошону жакшы өркүндөтүп, кийинки азыр иштеп аткандар ар кандай жолун тапсаңар табылат. Адам деген ойлоп баарын таап атпайбы? Анан мен бир суроо берейин дедим эле, мына таштанды баарын баягы эмелерди чыгарып атабыз, ошонун ичинен кийим кечени деле мындай бут кийимдерди деле ыргытабыз да, баягы ошо бут кийим кечени кайсы жерге тапшырарыбызды билбейм. Мен жанагы жакшы эле кийимдерди, Мирсида кийген кийимдерди эле кайра эле ыргытылып атканын көрөм да, анан ошонун бир тапшыра турган жери болсо, тапшыралы деп тапшырып койсок деп ойлойм. Аны билбейм, муну жарыя кылбайт. Могу жерден моундай жерден кийим алат, ушул жака барып тапшыргыла деген жок да. Ушундайлардын баарын айтса, могу жерге барып тапшыргыла деп, эгерде бутылка чогулсаңар бияка тапшыргыла деп айтса, эл билет, анан эл кээ бирөө барат, кээ бирөө барбайт, барыш керек, ошентип үйрөнөт да. Рахмат апа сурооңузга. Дагы бир угарманыбыз байланышта кетип атат. Эки суроону бирдей кабыл алалы. Саламатсыз болуп жатабыз сизде. Саламатчылык, дагы бир жолу мен жана чыктым эле, мен азыр дагы бир чыгайын деп атам. Бул отурган жигиттер өтө акылдуу жигиттер экен. Мен түшүндүм. Булар абстрактуу, илимий көз караштар менен мен ошол системада иштеген кишиге түшүндүргөндө түшүндүрүп атат. Мен как простой обыватель, орусча айтканда, мен колдонуучумун. Мага түшүндүрүп бергилечи. Ошондо пункт ачасыңарбы же ачпайсыңарбы? Себеби дегенде уже кээ бир товарларга штраф берилип атат. Ошондо ыргытпаш керек. Ыргытта турган болсо, ага штраф төлөнөт деген. Анан мен ошон үчүн конкреттүү жобума, конкреттүү суроома конкреттүү жоопту бергилечи, айланып айтат, абстрактуу сөздөрдү айтпай. Мындай да, негизи эле биринчи жерин айткан берген суроосуна жооп берейин. Бул жерде биз Текстиль Транс деген компания бар. Ал жерде Кыргызстанда биринчи жолу ошол өзүнүн чыгарган продукциясы, анын артында ошол текстилде неметкен жасалган буюмдарды кайра иштетет да. Бул биздин көргөзмөгө келет. Эжени чакырып кетем, келип ошо таанышып кетсеңиз болот. Экинчи суроого эми мындай, азыркы учурда бизде бир канча компания бар. Ошол кээде көрүп каласыңар, теги немеде домдордун чыгышында жашап аткан жерлерде бутылка сыяктуу жасалган бутылка, пластик бутылка кабыл алган биздин ишкерибиз бар. Алар ошол бутылкаларды чогултуп кайра иштетип атышат азыр. Ошол учурда кагаздарды кайра чогултуп, офистерден бери келип чогултуп кеткен бир компания бар. Алар дагы иштеп атат. Ошол учурда теги айтып кетти, биринчи айтканда суроо бербеди, теги
колдонгондон кийин дандарды кандай неметебиз деп аларды өзүнчө чогулткан бир компания бар, ал дагы иштеп атат. Эми негизи айтканда биз ишкерлерди ушул азыр ушул көргөзмө чакырып келгиле көргүлө деп анан тажрыйбалуу ишкерлердин ошол жасаган иштери менен бөлүшөлү, эл да келсин, эл да көрсүн деген бир максатта. Негизги максаттардын бириси эле ошол, тиги могу таштандылардан моундай немелер чыгып атат, жаңы заттар чыгып атат, аны кайра колдонсок болот, утилизацияга чейин дагы ошол таштандыларга бир канча жашоо берсек болот деген үмүттө бул көргөзмө болуп атат да. Анан бул көргөзмөдөн кийин көпчүлүгү келип көргөндөн кийин жаңы бир кургоздор көтөрүлөт, жаңы ачылат, маданият көтөрүлөт дегендей бир ой максат да. Негизи эле мына Кыргызстанда бүгүнкү күндө Бишкекте таштандыны кайра иштетүүчү завод капсула салынды 2025-жылы, ал да бүтө турган болууда. Ош шаарында азыр таштандыны кайра Жалал абадта, кечиресиздер, таштандыны кайра иштетүүчү завод курулуп азыр ишке берилди. Карыколдо мына ушундай иштер азыр өлкөдө жүрүп атат. Мындан тышкары биздин дагы жүздөгөн ишкерлерибиз да мына ушул таштандыны кайра иштетүү менен алектенип аткан турбайбы? Негизинен алганда мына Тилек агай, таштандынын канча түрү бизде иштетилип атат? Жана жогоруда эжебиз дагы суроо берип кетти. Батареяларды таштай албай атабыз, жанагындай лампочкаларды таштай албай атабыз деп. Мына ушул ишкерлерибиз азыр мындай толук кайра иштетүүнү колго ала электи таштандылар. Бул жерден суроого жооп катарында эметсек, убактысында конвольно-суконный комбинат деген бар болчу. Ошол жерде именно ушул эже айткан жанагы лампочкаларды люминесцентный переработка кылып кайра эметчү да. Казыр эми электронный электротехнический эмелерди катарында биз баягы эми Казакстандыктын опытын, технологияларын караштырып, ишкерлер ошого эметип атышат да, киргизүү кылып иштетүүгө алып келип атат. Анткени бул калган эмеде основном баары тең эле, негизгиси баягы сортировка болуп, сортировать этип. Анан сиз жана белгилеп кеткендей, азыр Бишкекте мусоросжигающий завод курулууга демилге кетти да. Ошол 25-жылга карата Кудай буйрса курулуп калат да. Кумтөр ишканасы дагы Токмокто жанагындай дөңгөлөктү, эскирген дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү заводун ачпадыбы? Негизинен алганда мындан тышкары биз жанагы желимди кайра иштетүү, тамак ашты кайра иштетүү, кагазды кайра иштетүү жөнүндө сөз кылып атабыз да. Андан тышкары мына электромобилдер бар. Анан алардын азыр аккумуляторлору жөнүндө маселе мындай алдын ала айтылып атат, кандай болот кийинки кезекте деп. Ал эми бүгүнкү күндө мына эскирген телевизорлор, муздаткычтар, кир жууган автомашиналар, ушундай сыяктуу маселелер, мындай оор, темир, металлдарды же болбосо ушундай бир каражаттарды иштетүүнү да ишкерлер колго алып атабыз. Азыркы учурда бизде ушул электрондук ушул батарея, аккумуляторлорду утилизация кылган завод жок. Бул биринчиси, бул өтө кымбат турат. Жашыл технология өтө кымбат. Анан бул жерде билесизби, аны дагы сортировка кылыш керек болот да. Сиз айтып аткан ошол электрондук тиги таштандылардын баардыгын сортировкалап, ошо пластик өзүнчө, темир өзүнчө, аккумулятор өзүнчө, алюминий өзүнчө болуп баардыгында сортировка болот, андан кийин утилизация болот да. Анан азыркы кайталап айткандай эле бизде анын утилизациясы жок. Жакында эле ошол чоң электрондук товарлардын утилизациясы деп бизде чоң бир форум өткөн. ОНДП деп коет, ЮНИСЕФ менен келип ошол биздин Кыргызстанда ошол бул утилизациянын кандай жолдору бар, кантип ал утилизация болот, кандай көйгөйлөр бар деп ошол багытта бир форум өтүп кетишкен. Анан жакынкы эле өлкөбүз Казакстан менен биздин өлкөнүн байланышы бар. Ошол жерде утилизация болот. Негизи эже айтып аткандай, бизде бир компания бар, ошол батареяларды чогулткан. Так эсимде жок, аны тактап берейин, айтайын. Алар чогултат, анан чогултуп ошол Казакстанга жөнөтүлөт да. Ошол аккумуляторлор дагы ошол жака жөнөтүлөт. Анан негизи билесизби, бул
электрондук ошол таштандылардын кайра иштетүүсү, утилизациясы өтө кымбат турат. Анан бул жерде башында айткандай эле бул саясатты кандай жүрүш керек? Бул негизги багыттардын бирөөсү да. Айтайын дегеним бул жеке тармак болобу же болбосо мамлекет менен жеке ишкердин ортосундагы бир байланыш болобу? Муну такташ керек да. Себеп дегенде мен билем азыркы учурда Германиядан ошол эски 5 жыл 6 жылдан кийин иштетилип, анан ошол эле ноутбуктар, ошол эле тиги компьютерлар утилизация чыгат дагы, ошол утилизация чыккан товарлар бизге келип атат да. Бизге келип, биз ошо экинчи өнүм берип, биз кайра иштеп атабыз ошол компьютерлар мененчи. Бул Германиядагы ошол утилизация кылган ишкер эмне үчүн бизге жөнөтүп атат? Себеп дегенде анын утилизациясы кымбат болгон үчүн бизге сатып атат да. Баягы арзан акчадачы. Анан ал жерде билесиз да, күмүш чыгат, алтын чыгат, башка неме чыгат. Негизи эле бул электрондук товарлардын утилизациясы ишкер үчүн кымбат. Тиги невыгодный деп коеюн. Неме айтканда пайда алып келбейт турбайбы? Пайда алып келбейт да. Бул өтө чоң акча. Анан утилизациянын өзү курган ошол печтер деп коебуз, өтө чоң ошол күйгүзгөн утилизационный заводдун акчасы деле аябай кымбат да, жаңы технология мененчи. Ошол негизинде айтайын дегеним, бизде азырынча ошол утилизация кылган бир завод жок. Кошуна өлкөлөр менен кызматташабыз да. Эми 20 апрелде боло турган форум бул эми Кыргызстандын ишкерлеринин эле арасында болобу же болбосо сырттан региондон дагы ишкерлер чакырып атасыздарбы? Биз азыр биринчи баштаганда ошол Кыргызстандагы ишкерлерди чогултуп, ошол Кыргызстандагы тажрыйбалуу ишкерлерди чогултуп, ошолор менен өзүбүздүн арабызда бир сүйлөшүп кеңешели, тажрыйба бөлүшөлү деген максатта чыгарып атабыз. Ошол учурда негизги көйгөйлөрдүн бирөөсү биз билгенден азыр ушул тармакта тиги консультация берген ошол специалисттердин, адистердин жоктугу, астыгы бир аз дагы бир көйгөйдүн бирөөсү экен да. Негизги көйгөйлөрдүн бирөөсү экен. Ошол форумда спикер катары маалымат айта турганбы же кандай? Форумда биз чакырдык, алар келет. Негизи айтып атам да, бул ушул багытта таштандыларды башкаруу багытында адистердин да бир жетишсиздиги, бир көйгөй экен да. Себеп дегенде биз азыр форумда өткөрүп атып, тиги кишилер менен байланышып, чакырып, ошол көрүп атабыз да, ушул баягы адистердин бир аз бул жерде жетишпегендиги да бир көйгөйлөрдүн бирөө экен да. Ошон үчүн азыр учурдан пайдаланып, сиздерге чоң рахмат чакырганыңыздарга, биз ушул форумга, таштандарды башкаруу форумуна баарыңарды чакырып кетет элем. Бул жерде келип, ошол жаңы технология менен таанышып, форумга катышып, өзүңөргө бир жаңы багыт, жаңы бир маданиятты дейбизби, жаңы жаңылыктарды алып кетсеңер деген бир ой, максат чакырып кетилем баарыңарды. Рахмат сиздерге, атайын убакыт таап келип, мына негизи эле бир эле Кыргызстан эмес, дүйнөдөгү бир олуттуу маселе бул. Анын ичинде биздин ишкерлер дагы таштандыны кайра иштетүү, ошол эле учурда аны башкаруу боюнча демилге көтөрүп, мындай ошол эле учурда көмүскөдөн чыгалы деген аракетти көрүп атканыңыздар дагы бул программанын жүрүшүндө байкалды. Урматтуу радио угармандар, белгилей кетсек, 20 апрелде Бишкекте таштандыларды башкаруу боюнча форум жана көргөзмө өтө турганы маалым болду. Ага мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ишкерлер менен адистер, эксперттер катышат. Бүгүн биздин студияда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктар боюнча иш жүргүзүү бөлүмүнүн баш кадиси Тилек Керимкулов, ЖИА бизнес ассоциациясынын жашыл экономика комитетинин төрагасы Кубанычбек Алимов, ошондой эле Accelerate Prosperity долбоорунун жашыл акселерацияларынын координатору Элдос Токтомушев студиябызда болуп маек курду. Ушул эле программаны эми сиздер Биринчи радионун Фейсбуктагы баракчасынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Биринчи менен бирге калыңыздар.